Ошого кандай көз караш? Эркек кызганыш керек. Жанагы сиз айтып аткан кызганбаган эркектер аларга баары бир. Кучакташып бирөөлөр менен. Бар андай жок эмес ага. Эми бирок бул эме современный цивилизация. Современный эмес ага. Ошо намысы жок кызганбаган эркектер ошолор ага. Ошол эркектерге эмне деп айтасың эми? Ал эркектерге кечирип кой деп айтып койма ага. Рахмат. Берде бул байкебиз айтып кетти, тойлордо, мисал кафелерде бирөөнүн аял бирөө менен бийлеп жатканда деп. Бул берде бала өзүн башкара албактыктан, экинчиден аял өзүн мен күйөөм барго, мен өзүм күйөөм менен бийлесем болот деген неме мээсине келбегендиктен кетип атат. Иба черде сиз дагы айтып кетсиз, эркек кандай болуш керек? Берде эркек өзүн сыйлаган эркек болот. Жанагындай эле бул эркек батыр болуш керек. Сөзүнө айтканынан кайтпаган, сөзүнө турган, ата-энесин сыйлаш керек, жерин сыйлаш керек. Элин жерин сыйлаган эркек деп эсептейм. Аялың апаң менен талашып, апаңдын тилин албаса эмне кыласың? Берде мен биринчи апаман кечирим сурайм. Аялыма эмес, апаман кечирим сурайм. Ошо аялым үчүн кечирим сурап, анан берден аялыма, апама айткандан кийин кечирим сурагандан баары аялыма айтмакмын. Сен берде, бу жерде кожоюн атам, апам. Мен да эмес, сен да эмес демекмин. Эгер мен 2-3 балам болсо, болду. Апаман барып кечирим сура. Жашнакай жашайлы. Балдарың ойлосоң, мени ойлосоң, жашнакай жашайлы. Үй бүлөбүздү ойлосок деп. Бир деп кетип калса эмне кыласың? Апаң менен жашай бер, кетип калам десе, мен айтмакмын. Кайка барасың дем, кетип кайка барасың дем. Кайсы күйөөгө тиесиң деп. Пожалуйста, бар кете бер демекмин. Мен берде азыр күйөөдү ойлобойт, азыр кетет. Москвага кеттим деп кетип калат, болду. Ушундай эркектер көп болсун, намыстуу. Анан кийин бул көргөндөн кийин таасирленсин деп ойлойм да, анткени мен намыстуумун, мен эркекмин деп моюнтуп туруу менен эч нерсе чечилбейт. Ошон үчүн бардыгыбыз өзүбүздүн сөзүбүз менен эмес, ишибиз менен жашайлы. Оозубуз менен орок оруп, көзүбүз менен машак терүүнүн кажети жок. Иш жүзүндө аткарсак оңолобуз, Рахмат. Ушундай эркектер көбүсүн отпой, намыс көбү эме депчи. Мен да айтам, ушундай намыс көбү жакшы кыздардан көп болсо деп ошону каалайм да. Окуучуларыңыздын оюн уктуңуз, жаштардын оюн уктуңуз. Эми ушул эркектин намысы кандай болуш керек? Үйдө, көчөдө, коомдо жыйынтыктап берсеңиз. 100 кесиптик техникалык окуу жайынын студенттерине, эркек балдарга, азамат жигиттерге, силерге эң биринчиден ден соолук каалайм. Алтын жаныңар аман болсун каалайм. Алтын жаныңар, алтын башыңар аман болсо, турмуштун бардык өйдө төмөн кырдаалдын өтөсүңөр элегинен. Ошондо анан бардык кырдаалдардан өткөндөн кийин анан акты караны таанып билесиңер. Эң биринчиден силерге кааларым, биринчиден Кудайдан коркуңуз, анткени Кудай бизди жараткан. Андан кийин жүрөгүңөрдө иман болсун. Имандуу болгула, ырыстуу болгула, бактылуу болгула. Анан кыздардын юбкасын көп карабай жүргүлө. Акылыңарды, Кудай берген акылыңарды туура пайдалангыла. Рахмат эже. Рахмат. Чоң рахмат, андагы жыйынтыктап берсеңиз. Эркек деген эң биринчи мекени үчүн, эл үчүн намыстаныш керек. Мен мекеним өнүксүн, менин элим жакшы болсун деп, эң биринчи кезекте. Аны ошого көп аракет кылыш керек. Биздин эркектер аялдарды бусканга көп аракет кылат да, анан мактанып жүрөт ошону. Тескерисинче биз ошолордун баарын оңдош керек. Ошол кыздардын бүт баарына биз насихат этиш керек. Сен кандай уяты жок кызсың? Сен кандай акылы жок кызсың? Эртең кантип үй бүлө курасың? Кантип эне болосуң? Кантип бирөө болосуң? Кантип баланы тарбиялайсың? Ушундай жүрүш турушуң менен деп. Ошондо биз бүт баарын тарбиялаш керек, тийишмек турмак. Ошо силерге тийишип келсе, силер ошолорго эгерде сүйүүдү кааласаң, чык күйөөгө. Көчөлөрдө жүрө бербе, ар кимге көрүнүп. Ар бир балага жабышып. Мына ошо жана айткандай уят жок болот да. Ошо уят жок кыздарды биз тарбиялаш керек. Жолуна салыш керек. Бири-бирибизди тийиш керек жанагындай жаман иштен. Анан ошондо биз тазаланабыз. Ошондо таза кыздарга үйлөнөбүз. Таза үй бүлө күтөбүз. Эгерде азыр бүт кыздардын баарын булгап салсак, анан ошо бузулган кызга үйлөнөбүз. Ошо башынан баштап биздин үй бүлөбүз булганыч болот. Анан ошон үчүн жанагындай кыйшаңдаган кызга барып кыйшаңдап жабышпаш керек. Алпагай кызга салпагай көө, бір кызга дыр көө дейт. Ошо да ошондой болуп жүрсөк, анан үйгө ошондой кыздар келет. Эгерде биз тартиптүү болуп, аны тартипке чакырсак, анда биздин кыздарыбыз тарбиялуу болот, тартиптүү болот, балдарыбыз тартиптүү болот да. Анан экинчи кезекте ата-эне үчүн намыстаныш керек. Мен ата-энем кандай багылып атат?
Менин ата энем кандай каралып атат? Атаңдын чапаны жыртык, мазысы жыртык, ачка жүрсө, ошон үчүн намыстаныш керек. Аялыбыз менен балдарыбызды семиртип коюп, аларды таштап койбой. Аял ээрчип кетпей. Анткени эркектин вазифасы, ыйык вазифасы ата энени жакшы караш, ата энени жакшы сыйлаш, урматташ, ошолордун тилин алыш. Ошолорго ылайыктуу кылып келин алыш. Аял алганда биринчи эле жанагындай 90-60-90 эле жабышып калбай кызга. Ушул менин атамды, энемди жакшылап карайбы? Ошол энемди багабы? Деп алыш керек, ошентип үйлөнүш керек. Мына ошо. Анан үчүнчү кезекте өзүнүн аялдарына намыстаныш керек. Алар жылаңачтанып жүрбөсүн. Көчөдө ар кимге денелерин көргөзбөсүн. Аялыңбы, карындашыңбы, эжеңби, бүт баарын ошону биз эркектердин мойнунда. Жаратан бери айтып атат ошо. Кыямат күндө биз ошо үчүн жооп беребиз. Ушул нерсе үчүн. Чоң рахмат. Норматтуу телекөрүүчүлөр жана радио угуучулар, бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип жетти. Бүгүн сиздерге номер 100 кесиптик лицейдин жаштары жана ошондой эле төрүбүздүн коноктору эркектердин намысы деген темада сүйлөп беришти. Жаштардын оюнан дагы жакшы ойлор чыгышты. Ушул омоктуу ойлорунан жакшы чечимдерди кабыл алат деген ойдобуз.